Мекенчил бол. Мекенчил партиясынын лидери Нарын жана Ысык Көл облустарындагы шайлоочулар менен жолугушууларын жыйынтыктады. Камчыбек Ташиев 5 күн аралыгында аталган эки облустун эли менен жакындан сүйлөшүп, суроо талаптарын угуп, партиянын программаларын жана башка тургундарды кызыктырган суроолорго жооп берди. Нарын, Ысык Көл облустарын толук кыдырып бүттүм. Ал жерлерде айылдарда, бардык райондордо болуп чыктым. Андан сырткары көптөгөн адамдар менен мындай айыл жерлеринде дагы көптөгөн айылдарга барып жолугуп чыгууга туура келди. Ошондон 5 күндөн бери тынбай кыдырып жүрөм. Ушул аймактарды бүгүн кыдырып бүттүм. Мекенчил партиясынын түптөөчүлөр боюнча суроолор көп болуп атат. Мекенчил партиянын келечеги боюнча суроолор көп болуп атат. Жана ошол эле мезгилде элибиздин жөнөкөй карапайым элибиздин ушу биздин партияны өтө жакшы колдогондугу мага өтө мындай күтүүсүз жана мындай өтө мындай жакшылыктуу болду да. Жерлерде ел менен биз жолугуп, элдин проблемасын билип, жана ошол проблемаларды эртең чечкенге аракет кылышыбыз керек. Биз сүрөттөрүбүздү илип коюп эле, лозунгтарыбызды жазып коюп эле, же болбосо телевизордон, интернеттен объявлениелерди берип коюп, биз ушундай кыйынбыз деп коюп эле карап отурбастан, жерлерге барышыбыз керек. Элдин алдына барыш керек, эл менен сүйлөшүш керек. Эл менен сүйлөшкөнгө ошол кылган ишиңди айта ала турган болушуң керек. Анан көптөгөн кандидаттар азыр качып эле элге бара албайт. Алар ошо кандидаттар качып, жерлерге акчасын таратып коюп эле, ошо добуштарды сатып алуунун аракетинде болуп атышат. Элдерди алдап алуунун аракетинде болуп атышат. А элдин проблемасы, элге барып эл менен сүйлөшүү, өзүнүн программасын айтып берүү көптөгөн кандидаттарга бул чоң сыноо болуп атат да. Камчыбек Ташиев жарандарды негизинен добуш сатпоого, коррупционерлерге алданбоого, өлкө келечеги үчүн ак жүрөктөн тандоо жүргүзүүгө үндөдү. Кайсы партия акчасын уштап келсе, демек ошо партия коррупциялык партия. Кайсы партиянын атынан мына 2000 сомду алып кой, кеп паспортуңду бер, 1000 сомду алып тур, кийин шайлоо келгенде дагы 1000 сом берем, 2000 сом берем деген партия, демек сиздин бала чакаңыздын келечегине балта чапкан партия ошо. Коррупционерлер мына ушинтип жатат бүгүнкү күндө. Алар үйүндө жатат, чалкалап. Чоң-чоң байлуу үйлөрүндө, чоң-чоң майлуу үйлөрүндө майды жеп, чайды ичип коюп, чыкырып коюп, тиги райондан сен бар, бул райондан сен бар, сага ушунча миллион, сага ушунча миллион. Бар ушунча добушап келесиң деп коюп жатышат. Эл эч кимге сатылбаш керек. Эл каалаган адамды тандап алыш керек. Мына ошондо акыйкаттуу, ошондо башкара ала турган адамдар келет. Кудайга миң калла шүгүр. Аллах күбө бүгүнкү күнгө чейин мени мамлекетибизде бир дагы адам коррупционер деп айта албайт. Бир дагы адам мамлекетке зыян келтирген, кыйынчылык кылган деп айта албайт. Саясий жолумдун бардыгын
akılımның бардығын, күчүмнүн бардығын мамлекетибиздин эртең келечеги үчүн аракет кылып келе жатам. Мындан ары да ушундай болот туугандар. Мындан ары да ушундай болот. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз ачык айткан, ак сүйлөгөн, так сүйлөгөн, элдин келечегин аныктайм деп, эл үчүн жанын күйгүзөм деп чуркаган балдарыбызды, кыздарыбызды биз барктап алайлы, сактап алайлы. Алар керек. Эгерде алар болбосо, дагы ким айтат? Эгерде алар күйбөсө, алар жанбаса, дагы ким жанат? Алдыбызга бир коррупционер келип, мамлекет талап тоногон, тообузду тешип тоногон адамдар келип күйөбү силерге? Күйбөйт эч качан. Күйбөйт. Аларга силердин алтындай болгон добуштарыңар гана керек. Ошо силердин добуштарыңар топтоп барып туруп, эртең үйүнө алтын жыйнайт. Үйүнө доллар жыйнайт. Чет өлкөлөрдөн бизнестерди ачат. Мына алардын максаттары. Садыр боюнча мен депутат боломбу, болбоймбу, мен аракетим токтобойт туугандар. Бул менин кызмат үчүн кылып аткан кызмат ишим эмес. Мен адамдык, достук парзым деп эсептеймин. Бул нерсе мен жүрөгүмдө, ички дүнүйөмдө турат. Аны ошондон эч кандай бул боюнча ойлобоңуздар. Депутат болсом да, болбосом да, Кудай кааласа Садыр Нуркожоевич менен чогуу бул жалган дүнүйөдө чогуу жашап өтөбүз деген чоң үмүтүм бар. Алла таалам ошого буйрсун. Биз эч кандай добуштар сатып албайбыз. Биз добуштарды Алла таалам буйрса, элибиз колдоо бере турган болсо, элдин таза, ак ниеттүү, адал берген добушу менен биз депутат болуп барабыз деген чоң үмүттөбүз. Ысык көл жана Нарын облустарынын тургундары жемкорлордун добуш сатып алуу ыкмасына каршы турушарын айтышты. Калың эл Мекенчил партиясын бир добуштан колдоп, жеңишке жеткирүүгө болгон аракетин көрөрүн белгилешти. Камчыбек Ташиев жолугушууларын эми Талас облусунда улантуу алдында турат. Өткүрбек Рахманов, Алтынбек Бектуров, Калыс Омаралиев, Регион. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.